You profi fights. Listen to me. Good luck. Good corner. Red corner. Жана беттеш башталат. Каптал жактагы калыстар даяр. Ортодогу негизги рефери даяр. Жана мушкерлер дагы даяр. Беттеш башталды. Кызыл бурчтагы Адлет Нурматов дароо октагондун борбордук бөлүгүн көзөмөлдөп баштады азыр. Жана мүмкүнчүлүк карап жатат. Ирандык мушкер Юсефи биринчиден болуп сокку узаткандыгын көрдүк. Бутунун жардамы менен Адлет мүмкүнчүлүк карап жатат. Эми эч жака шашылбашы керек. Экөө тең тажрыйбалуу ММА спортунда алгачкы кадамдар эмес. Буга чейин көптөгөн беттештерди өткөрүшкөн. Өтө жакшы чабуул азыр Адлет Нурматовдон буту менен жана дароо атаандашынын бутуна кирет. Тоскоолдук жаратууга мүмкүнчүлүк карап жатат. Ирандык мушкер өтө жакшы көтөрдү. Биринчи тейкдаун. Бирок мойнун алдырып жибергендиги бир аз суроо жаратат. Сөз түрдө кутулуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени ирандык балбан бутун белине бекитүүгө мүмкүнчүлүк ала албай жаткандай таасир калтырат. Бөйрөк тарапка соккуларды узатууда. Өтө бекем карма болгон. Мындай алкактан башты чыгарып кетүүгө да бир аз кыйынчылык жаралышы мүмкүн деген чекти өзү бошотуп берип койду. Башты чыгарып кетиш керек эле азыр. Андан да жакшыраак алкак. Бирок бул ирет колу менен биргеликте мойнун Алиге алдырып жиберди. Туруп аркасына өтүүгө мүмкүнчүлүк карап жатат Адлет азыр. Ой. Биринчи аракетинде мойнун чыгарып алса болмок. Менимче ыңгайлуу эле болуп жаткандай, ошонун натыйжасында абалды жакшыртууга аракет жасап жатат Адлет. Эгерде ыңгайсыз болуп чындыгында бул мойнун алдырып ийгени тоскоолдук жарата турган болсо, дал ошол абалды көзөмөлдөп баштамак. Азыр атаандашынын бутун көзөмөлгө алууга бел байлап жатат. Азыр бул жерден кезектеги тейкдаунду жасаганга дагы бир аз ыңгайсыз болуп калат. Мойну эгерде колунан чыгып кетпесе, анда чыгарып туруп өтө жакшы экинчи тейкдаунду ишке ашырды Азамат. Эми упай айырмачылыгында азыр Адлет Нурматов ишенимдүү алдыда келе жаткандыгы талашсыз. Кыйла жаш курак боюнча дагы улуу Али Юсефи. Өтө жакшы абалга чыкты. Эми сокку затса болот. Бир жолу оң кол менен атаандашынын ийгине таамай сокку жасап көрдү. Партердеги коргонуусу деле көзгө толумдуу өнүгүп жаткандай. Азыр андан аркы аракеттер Кабаулуу Кожомкул атындагы спорт ордосу дерлик 50%, балким 40-30% күйөрмандарга толду. Бул деле ММА сүйүүчүлөр үчүн жакшы көрсөткүч дейли. Шумкар Прайд жаңыдан ачылып жаткан промоушн. Бара-бара мындан аркы ийгиликтүү бир жолун улайт деген ойдобуз. Адлет Нурматов дагы да болсо биринчи номер менен иштеген улантууда чыканак менен атаандашынын ийгине таамай тийди азыр. Ошондой эле тариздеги соккуларын жасап көрүүдө. Ой, да бир кубаттуу сокку. Өтө эле ыңгайсыз. Али Юсефи менимче бутка туруп алып беттеш өткөрүүнү көздөгөндөй. Алгачкы мүмкүнчүлүктөрүндө ошол күчүнө физикалык абалына таянуу менен партерге түшпөгөнгө колунан келишинче аракет жасап көрдү. Бирок андай аракеттер Адлет Нурматов ойлондурган дагы жок. Дароо бутка кирүү менен 2 тейкдаунду ийгиликтүү ишке ашырды. Азыр ушул жерден соккулар керек. Жакал жасалган чабуул 2 гана сериядан турган сокку болду. Андан аркы аракетинде ийгиликтүү кылып токтотпостон чабуул уланта албай калгандыгын көрдүк. Акыркы мүнөт биринчи раунддун алкагындагы акыркы мүнөт старт алды. Азыр саналуу секундалардан кийин раунд жыйынтыкталат. Сөз түрдө Али Юсефинин пайдасына кетет бул тыныгуу. Бир аз дем алып, башка машыктыруучулар менен кеңешип экинчи раундка тактика түзүп алууга дагы мүмкүнчүлүк болот. Бирок ошого жеткиреби? Жарым мүнөт ичинде өтө мыкты соккулар атаандашынын кулак түбүнө бир нече ирет таамай соккуну Адлет Нурматов
туштап узатып алгандыгын көрдүк. Абайлашы керек контр чабуулдук аракеттеринен атаандашынын. Чындыгында физикалык абалы Адилет Нурматовдуку кыйла өйдө экендиги көрүнүп турат. Төрт секунд. Birinci rauнд талашсыз эми упайларды алып карай турган болсок, Адилет Нурматов биринчи раундду талашсыз өзүнүн пайдасына салды. Грэплинг боюнча спорт чебери ирандык мушкер эмнеге басым жасады? Бир аз түшүнүксүз. Ал бутуна туруп алып күрөш өткөрүү, беттеш өткөрүүнү каалаган сөзсүз түрдө. Бирок эми грэплинг боюнча спорт чебери менен андай болгондо дагы ММА'да андай аракетке баруу бул 80%, 20% деп эсептеп коелу. Да, ишенимдүү. Эми ушундай туруктуулук керек сөзсүз түрдө Адилет Нурматовго. Экинчи раунд кандай деңгээлде өнүгөт байкап турабыз. Азыр тыныгып алып ирандык мушкер башкы машыктыруучунан негизинен Адилет Нурматов жөнүндө айта турган болсок, Адилет Нурматов буга чейин карьерасын 2019-жылы баштаган. Буга чейин 11 беттеш өткөрүүгө жетишти. ACA Young Eagles Open Fighting Championship сыяктуу уюмдарда беттеш өткөргөн. Жана Сиражидин Абдукаимов, Шайдит Абдуразаков, Айбек Аскаров аттуу КМШ өлкөлөрүндөгү күчтүү мушкерлер менен беттеш өткөрүүгө жетишкен. Экинчи раунддун алгачкы мүнөтү кайрадан Адилет Нурматов өтө ишенимдүү аракеттери менен алды десек болот. Али Йосефине кайрадан жерге жыгытуу аракетин жасайт. Сөзсүз түрдө Адилет Нурматов күрөштө өтө мыкты. Грэплинг боюнча спорт чебери. Мындан тышкары ММА боюнча дүйнө чемпионаттарынын эл аралык белдештердин жеңүүчүсү. Андыктан ММА'де буга чейин көп жүргөндүгүнө байланыштуу туруу абалында дагы ал жакшы бир чебер экендиги маалым. Кайрадан партердин үстүнкү абалында бирок атаандашы мына буттардын жардамы менен атаандашын кармап алуу аракетин жасап жатат, бирок толук көзөмөлдөй албай турат. Чарчап бара жаткандай. Али Йосефи атаандашын акырындап торго жакындатып келди. Жана ушул жерден дагы колдорун чыгарып, колдорун бошотуп алган соң сериялык соккуларды үстүктөн карай соккуларды узатышы керек. Азырынча чыккан дагы капталдары менен гана атаандашын корпусуна сокку узатууга үлгүрүүдө. Башты өйдө көтөрүп мушташтуулантыш керек экендигин күйөрмандар айтышууда. Эми Адилет Нурматов албетте эмне кылыш керектигин жакшы билет. Буга чейин машыктыруучулар менен биргеликте кандайдыр бул турнирге чоң даярдыкты көрүп келген машыктыруучусу Алымбек Насипов Ихлас спорт клубунан. Эми экинчи раунддун жүрүшүндө баксаңыздар партерде гана уланууда, бирок артыкчылык деп айтуу деле кыйын. Анткени Адилет Нурматовдун аткаруусунда соккуларды деле биз азырынча көрө элекпиз. Мүмкүн туруу абалында беттеш улантып көрүп чыгар. Бирок бул жерде Али Йосефинин ийгиликтери дегенде ММА боюнча чебер деп гана жазылган. Мына башка буга чейин спорттун кайсы турунун машыктандыгы жөнүндө маалымат жок Али Йосефиде. Буга чейинки ирандык балбан, ирандык мушкер октагондо чыгып алгачкы ирандык мушкер анда ал жеңилип калган. Мухаммед Разе Низери Азбек Келдибегунда бирок ал ошол атаандаш калыскан нараазычылыгын билдирип, беттештерди токтотуп койду деп нааразы болгондугун билебиз. Бул жолкусунда Али Йосефи калыстардын чечими менен жеңилип калып нааразы болбосо эле болду. Анткени Адилет Нурматов
ушундай беттиште толук үч раунд боло турган болсо жеңишке жетүүгө жакын. Анткени экинчи раунддун бүтөрүнө 1 мүнөт калган кезде беттиште толук түрдө көзөмөлдөп Опай жагынан алдыда келе жатат. Бул раундда ушундай эле партер абалдалган окшойт баштан аяк. Адет Нурматов атаандашын тургузганда жок. Партерде атаандашын болушунча ыңгайсыздык кабылга келтирүүдө. Ушул жерден соккузатабы, бирок колун кармап турат. Али Йосефи. Чагында 3-чү, чечүүчү раундду дагы көрөт окшойбуз. 2 раунд акыркы секундалар калды. Адет Нурматов акыркы секундаларда бүтүрүүгө болгон жок. Экинчи раунд жыйынтыкталды. Жаман эмес, азырынча Адет Нурматов абалды толук көзөмөлдөп турган чагы. Буга чейинки балбандар мына октагондун ичинде машыктыруучулар келип шакирттерине тыныгууга берилген убакыт жыйынтыкталды. Сөзүн угабы, кайрадан эле партерде беттеш уланабы. Чечүүчү 3-чү раунд башталды. Кайра эле бул ирет тескерисинче ирандык мушкер күрөшкө кете жаздады, бирок бекфист жасап бул абалдан чыккандыгын көрдү. Өтө жакшы кыска хукасы тайсалды ирандык мушкерди жакшы эле. Адилет Нурматов аракетин токтотпошу керек эле, бирок бир аз жүрүштө басаңдатып койгондугун көрдүк. Физикалык абалы өтө жакшы, даярдыгы да өтө жакшы болгондугу байкалып турат Адилеттен. Ирандык мушкердин таптакыр тиш өтпөй жаткандыгы сезилүүдө. Али Йосефи дагы түз джеб, андан кийин кыска кросс. Эки таамай тийди, натыйжасында атаандашынын чабуун аракетин токтотуу максатында клинчке кармаганга мүмкүнчүлүк карап жатат. Али Йосефи жана партерге тартабы азыр же кандай кадамдарга барат Адилет Нурматов. Эми эң ыңгайлуусун, өзүнүн ыңгайлуусун караш керек. Көрөрмандардын суранычы тууралуу кесиптешим айтып өттү. Эми андай суранычтардын натыйжасында тактиканы бузуунун деле кереги жок мындай беттештерде. Тобокелдүү кадам. Бул калышы мүмкүн, өтө жакшы кезектеги тейкдаун. Сол колун көзөмөлдөп жатат азыр. Үйдөн калкакты ишенимдүү алды. 2 раунд дерлик тейкдаун ошо партерде Адилет Нурматовдун соккуларынын үстүндө өттү. 2 раунд талашсыз кыргызстандык мушкердин пайдасында. Эми бул раундтун аракети, бул раундтун алкагында беттеш жүрүш кандай деңгээлде болду экен. Адилет чыканагы менен бөйрөк тарапка андайын чекесине бетине 2 ирет таамай тийүүнү орундатты. Ишенимдүү кадамдар. Бирок бир боштондук алууга мүмкүнчүлүк издеп ала албай, таптакыр таба албай жатканда, анткени ирандык болгон мушкер дагы өтө өжөр экендиги көрүнүп турат. Оңой жол менен баш тартчудай эмес ал беттештен. Акыркы аракеттерге чейин мындай ыңгайсыз абалда калган учурда дагы чыдап жыйынтыктачудай 2,5 мүнөт калды. Дерлик 3-чү раунддун жарым артта калды. Азыр чыканак менен бөйрөк тарапка кайрадан Адилет Нурматов бир аз ыңгайсыз абалды көзөмөлдөп алды же бутуна деле атаандашына туруп беттеш өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берсе болот эле. Ой бөйрөк андан кийин жакшы тактикалык жүрүш, бул аракеттерге да сөз түрдө укпай каралат. Чыканагы менен андан кийин толук кандуу партерди көзөмөлдөп жатат. Ушундай туруктуулук керек, акырына чейин жасашы керек. Атаандашын бир топ эле кыйнап жатат. Али Йосефиге ыңгайсыз дагы болду да, кыйын эле болуп жаткандыгына жүзүнөн эле байкалууда. Ой, ушундай кубаттуу соккулардан сак болуш керек ирандык мушкер. Жакшы көзөмөлдөп жаткан коргон тарабын, бирок Адилет акыры бир жылчыктап
ошол жерден кубаттуу сокку жасагандыгын көрдүк. Андан аркы аракеттери ийини менен сокку жасады. Эми оң колу дээрлик боштондук алды азыр. Ушул жерден жок, 2 серия менен соккуларын жыйынтыктап токтотуп койду. Жана кайрадан эле оң колун бошотуп алып, сокку узатып жатат. Жана 1 мүнөт. Акыркы 1 мүнөт. Атлет дагы да болсо чыккан менен соккуларды жасап көрүүдө. 1 мүнөттөн кийин бул беттеши жыйынтыкталат. Жеңүүчүнү айтпасак деле белгилүү болуп калды көрүнөт. Расмий жеңишти Адлет Нурматовго ыйгарууга бир аз шашылбай турабы. Сөзсүз түрдө ал мүнөттөр дагы келет. Азыр бир нече көзөмөлдөрдөн кийин чындыгында өжөр экен Али Йосеф. Туруп кетүүгө мүмкүнчүлүк карабайт, бирок коргонуусун өтө жакшы деңгээлде көзөмөлдөдү. Акыркы секундда 10 секунда жана аталгачка колун белин көзөмөлдөп жатат Йосефи. Кандай жыйынтык чыгат кийинки аракеттеринен байкап туралы. Жана беттеш жыйынтыкталды акыры. Алгачкы жолу ушул экинчи бөлүктө дейли, алгачкы башталган убактарда экинчи беттеш жаңылбасам 3 раундтан туруп акырына чейин кармашууланган болчу. Жана бул ирет дагы Адлет Нурматов Али Йосефи менен кезгелип эми жеңишке жеткендиги талашсыз. Азыр Йосефи дароо эле октагондон сыртына чыгып бара жаткан, калыстар тобу уюштуруучу топ аны токтотуп кайра октагонго киргизгендигин көрдүк. Эми расмий жеңиш азырынча айтыла элек. Атабек Темиркулов ve Marat Sırdıbayev. Karma salgılaşan yer için yurttasın talaşan. Калыстардын чечимин күтө туралы эми менимче бардыгы белгилүү эле болуп калды. Адлет Нурматов толук 3 раунд бою абалды көзөмөлдөдү. Али Йосефи жеңишке жетиш үчүн эч кандай деле бир аракетин жасаган жок, ачык айтыш керек. Эми мындай учурда жеңишти ирандык спортчуга берип кою менимче туура эмес. Спортчуларды ортого чакырууда, октагондун ортосуна жана ринг канаунзер Бекитан Ишаналиевсе сөз. В этом бою единогласным решением судей победу одержал Атлет Нурматов! Атлет Нурматов калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңишке жетти. Күтүлгөн эле нерсе болчу. Куттуктайбыз. Атлет карьерасындагы MMA